Бул деген сөз жылына бир жолу бардык республикалык айланма ушундай урматтуу Жалал Абад шаарынын Жалал Абад облусунун тургундары бардык арендесине булар ошо коррупцияга малынып өкмөттүн структурасы жаңыдан түзүлгөндөн кийин бардык кадрларды заштап чыгарып эгерде мага деле баары бир деп каалоосуна жараша жасашыбыз керек. Анан тигил жакында Кудай буйруса шайлоо болот. Президенттик шайлоо жасагандар бүгүн кетерин билип, биздин окенде мисалы мамлекеттик сыйлыктарды алган. Биз кайрылганбыз. Андай кийси мынау колору менен кантип күрөшсө, жерди жеген жегиштер менен так ошондой сазга батып калды. Бардык жагынан батып калды. Коколай Мамбеталиев, Апыш Койчуманов деген социалисттин эми талат дегенден алысмын. Бер жагындагы комиссиялар же болбосо ошо отделдер алып. Анан чыккандар иштешет. Бардыгы булар мафия болгон. Булардын конституциялык реформаларга тоскоолдук кылып, ушу болтурбай, өзлөрү каалагандай, башка бир мамлекеттердин каалаганындай өткөрүп алалы деген күчтөр бар. Ошондуктан сиздердин астыңыздарга келип, ушу канчалык кыйын болсо дагы, канчалык ушул ковидтен коркуп жабыркап турсак дагы жүзмө жүз сүйлөшүп, кыргыз туугандардан, өзбек бир туугандардан суранып, ушундай провокацияга алдырбаңыздар. Бизге мамлекетибизге тынччылык керек. Жумуш менен камсыз кыла турган бир дробилка кылып, ошол курулушка керектүү материалдарды, септиктерди, немелерди чыгарабыз деп аракет кылып, документтерин бүтүп, эми ишкананы ачабыз десек, ошол жерде арыз жазып прокуратурага арызданып койсо да прокуратура биздин ишти жокко чыгарып атат да. Ошол 20-30 адам жумуш менен камсыз кыла турган, бул инвестицияларды коргоп турган закон жок экен. Мен прокурорго барып дагы айттым. Мен өзүм инвалидмин. Балам эртең берде жумуш жок, Россияга кетип атат. Россияга кетпей, ушу достору менен ошол жерде 20-30 адам менен ошол жерде камсыз кылайын деп неме кылса, ушунга окшогон бандиттер келип алып ишкананы токтотуп, прокуратурага арыз жазып, прокурор иш козгоп, азыр сотто жүрөт. 2 айдан бери сотто. Мындайда, урматтуу прокурор, обл прокурор, ошо районго тиешелүү базар коргоонун прокурорлору, силердин үстүңөрдөн эл кайра арызданып келбеш керек да. Силерге барыш керек. Силер мыйзамдуулукту, адилеттүүлүктү орното турган, ошону көзөмөлдөй турган органсыңар. Силердин үстүңөрдөн арызданбастан тескерисинче силерге арызданып барып, силер ушу адилеттүүлүктү орнотуп беришиңер керек. Эми бул бир жактылуу, мен бул кишинин сөзүнө ишенип айтып атам. Балким сиздердики туурадыр. Бирок ушуларды көзөмөлгө алгыла. Мына муну тиги Бишкекке чейин жеткизбей эле ушу жергиликтүү эле мына өкмөттүн өкүлү, обл прокурор, райондун прокурору, мэрге орада ушулар менен эле чечип койчу маселе турбайбы мына, майда чүйдө эле маселе. Ушундайларды көзөмөлгө алгыла. Так, адилеттүү, мыйзамдуу чечкиле. Силер өзүңөр анан баягы бир эптеп эмне деп коет баягы доля алыш үчүн же болбосо бир акчала коюш үчүн андай жасатпагыла. Эгер ошондой жасагандар болсо камагыла дароо. Силердин колуңарда ал прокурорлордун. Көзөмөлгө алгыла ушуну, адилеттүү чечкиле. Мына өкмөттүн өкүлү карап азыр бүт баарын ушуну 2 жылдан бери ушинтип соттошуп жүрсө, ишкана ачайын десе тоскоол болуп атса, анан кантип жылыш болот? Анан кантип элдин жашоосу оңолот? Кантип анан зарплатаңар көбөйөт өзүңөрдүн? Көбөйбөйт да. Мен жалпы маданият кызматкерлеринин үнүн жеткирип коеюн деп атам, себеби 30 жылдан бери жетпей келатат. Биз тагдырдын өгөй балдары болуп, мына жогорку кеңеште бир депутат аял айтты эле, 10 000 сомго иштеген адам барбы деп. Бизге 10 000 сом болгондо тебебиз көккө кыргытып иштемекпиз. Алган айлыгысы бизден маданият кызматкерлердики 3600 сом айлыкка иштешет. 5 000 сом квартирага төлөйт, 5 000 сом түшкү тамак, 5 000 сом жол кире. Жылаңач батырлар. Жалпы ушул 30 жылдан бери үй алып келатабыз. Азыр средний зарплата 3600 сом. Ушуну Кудай кааласа президент болуп, өкмөт башына отуруп калсаңыз, эске алып койсоңуз. Эмгек акы боюнча айтып атасыз. Эмне үчүн эмгек акылар аз? Мамлекеттик кызматкерлердин, пенсия пособия алган адамдардын. Анткени 30 жылдан бери бардык тармактарды, бала бакчадан баштап ак үйгө чейин коррупция чырмап алган экен да. Мына ошол үчүн эмгек акыңар аз. Эгерде сиздер ушу коррупцияны жок кылуу үчүн жөнөкөй элден тартып
садиктен баштап ак үйгө чейин бардыгыңар жардам берсеңер түп тамыры менен жок кылганга бюджет автоматтык турда 2-3 эсеге көбөйөт. Естественно, зарплата эмгек акыңар көбөйөт. Көбөйтүп берсек болот. Анан коррупцияны жоя албасак, бюджетте акчабыз жок болсо, каяктан эмгек акы көбөйтмөк элек. Ошон үчүн ар бириңер мага баары бир деп четте карап турбастан, карапайым эл дагы кошо киришип, коррупцияны түп тамыры менен жок кылганга силер жардам бергиле. Белиңерди бекем бууп, мына жекеле филармониянын кызматкерлерине эмес, мына ушул эле күч структураларынын кызматкерлерине, мугалимдерге, врачтарда бардыгыңарда зарплатыңар аз абдан билебиз. Ушунча 30 жыл чыдаган, белиңерди бекем бууп, эми жарым жыл, эң көп болсо 1 жыл чыдап бергиле, коррупцияны жок кылганга жардам бергиле, андан кийин кадимкидей зарплатаңар көтөрүлөт. Буга биз сөз беребиз.